Жыл ичинде футбол тармагында ийгилик жараткандарды сыйлоо аземин футбол федерациясы быйыл 5-чи рет өткөрүүдө. Мааракелик салтанаттын жасалгасы кара жана алтын түс менен айкалышкан. Кара бул көркөм стилди туюндурса, алтын түс көчмөндөрдүн маданиятын бай экендигин билдирет. Салтанатты алгач Кыргызстандын футбол федерациясынын президенти Каныбек Маматов ачып берди. Смогли собрать почти всю. Футболчуларды биринчи жолу үй бүлөсү менен чогултуп жатабыз. Жыл ичинде ар бириңиздер өлкөнүн футбол үчүн эмгектендиңиздер. Алдыңыздарда сиздерге ыраазычылык билдирип жатканыма абдан кубанычтамын. Урматтуу аймактардагы машыктыруучулар, сиздерге рахмат. Колдоо көрсөткөн үчүн өкмөткө рахмат. Ошондой эле бизнес өнөктөштөргө ыраазычылык. Келе жаткан жылы сиздердин ишеничиңиздер менен мындан да жогору ийгиликтерди жаратабыз деп ишенем. Журналисттерге чоң рахмат. Сиздердин колдооңуздар биз үчүн баа жеткис. Бардык футболчуларга терең ыраазычылык. Бул жылы жагымдуу жыл болду десек болот. Бир катар эл аралык маанилүү жолугушууларды өткөрдүк. Football Awards 2019 салтанатын ачык деп жарыялайм. Иш чаранын жүрүшүндө жылдын мыкты футболчулары тандалды. 2019 жылдын мыкты судьясы деп Сергей Грищенко табылса, Александр Кристинин алдыңкы машыктыруучу аталды. Номинанттардын ичинде аялдар дагы бар. Алардын бири Гүлнара Үмөталиева. Аземде атайын футбол доору деп аталган сыйлык белгилүү рефери Бахадыр Кочкоровго буйруду. Ал эми Александр Кристининге сыйлык менен кошо Баткенде токулган килем тартуу катары берилди. Анда машыктыруучу менен президент Сооронбай Жээнбековдун сүрөтү түшүрүлгөн. Көпчүлүк күткөн учурда келип, Гүлжигит Алыкулов жылдын эң мыкты футболчусу деп табылды. Мындан сырткары Бернхард менен Кичин алдыңкы 3 футболчунун катарына кошулду. Үй бүлөмө жана жаратканга ыраазымын. Учурдан пайдаланып күйөрмандарыма мындан ары да кубаныч тартуулаганга сөз берем. Улуттук курамага кошулуу менин кыялым болчу. Быйыл ошол тилегим орундалды. В этом году моя мечта сбылась. Сыйлыктарды спортчуларга футбол федерациясынын башкы өнөктөшү болуп келе жаткан Ихлас курулуш компаниясынын директору тапшырды. Биздин курулуш компания дегеле курулуу тармагынан тышкарыдагы спорт мейкиндигин ар дайым баалап, колдоп жана Кыргыз Республикасынын спорту алга өссүн деп өз салымыбызды кошуп келебиз. Дегеле үй салбастан да тышкары ушундай социалдык тармактарга да колдоп келебиз. Андыктан биз чоң гана уйгурбайбыз, биз ар дайым жакшы жашоо кылабыз деп ойлойм. Белгилей кетсек, жеңишке жеткен спорт ээлерине 25 000 сомдун сертификаты тапшырылды. Дүйшөн Шаршембеков, Бегимай Жаныбекова, Жолболду Байсаев, Нью ТВ.